Дельфин. Дельфин деңиздеги эң акылдуу жаныбарлардын бири. Ал сууда абдан тез сүзөт жана көп учурда секирип ойнойт. Дельфиндер аба менен дем алышат. Ошондуктан алар мезгил менен суунун үстүнө чыгышат. Алар көбүнчө топ болуп жашап, бири-бири менен үндөр аркылуу сүйлөшүшөт. Дельфиндер адамдарга да достук мамиле кылат жана кээде адамдарга жардам берген учурлары да болот. Деңиз жылдызы балдар формасы жылдызга окшош болгон өзгөчө жаныбар экен. Анын көбүнчө 5 буту болот, бирок кээ бирлери андан да көп болушу мүмкүн. Эң кызыгы, эгер анын бир буту үзүлүп калса, ал кайра өсүп чыгат. Бул ракушка. Ракушка деңиз жээгинде кездешкен кооз кабык. Анын ичинде жумшак денелүү жаныбар жашайт. Кээ бир ракушкалардын ичинде убакыт өткөн сайын бермет пайда болот. Ракушкалар ар түрдүү формада жана түстө болот экен. Ошондуктан адамдар аларды чогултуп кооздук үчүн колдонушат. Деңиз жылкысы. Деңиз жылкысы өтө кичинекей жана кооз жаныбар. Анын формасы атка окшош болгондуктан ушундай атка ээ болгон. Ал тик абалда сүзөт жана куйругу менен өсүмдүктөргө кармалып турат. Деңиз жылкысы жай кыймылдайт, бирок өтө кызыктуу жаныбар. Эң өзгөчөлүгү ургаачысы эмес, эркеги балдарын көтөрүп аларды жарыкка чыгарат. Деңиз ташбакасы. Анын кабыгы катуу болгон, жай кыймылдаган жаныбар. Ал узак жашайт. Кээде 100 жылдан да көп жашаган учурлар кездешет. Ташбака суунун ичинде жашайт, бирок жумуртка таштоо үчүн жээкке чыгат. Алар тынч жана зыянсыз жаныбарлар. Краб. Катуу кабыгы бар деңиз жаныбары. Ал өзгөчө басат. Түз эмес, капталынан жүрөт экен. Крабдын чоң кыпчуулары бар. Алар менен тамак кармайт жана өзүн коргойт. Кээ бир крабдар жээкте, кээ бирлери суунун ичинде жашайт. Алар ар кандай майда жаныбарлар жана өсүмдүктөр менен азыктанышат. Сегиз аяк. Бул акылдуу деңиз жаныбары. Анын буттарында соргучтары бар. Алар менен бир нерселерди кармайт. Осьминог түсүн өзгөртө алат. Ага душмандар тийген кезде жашынууга жардам берет. Коркунуч болгондо ал кара сыя чыгарып, качып кетет. Сегиз аяк жалгыз жашоону жакшы көрүшөт. Кит дүйнөдөгү эң чоң жаныбар. Ал деңизде жашаса да, балык эмес, сүт эмүүчү жаныбар болуп эсептелинет. Киттер аба менен дем алышат. Ошондуктан алар суунун бетине чыгып турушат. Айрым киттер өтө чоң болуп, узундугу бир нече автобусчалык болушу мүмкүн. Алар жай сүзүшөт.